Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Менин баракчамда жалпы эсеби 349 пост бар. Бул 350-чү. Мойнума алышым керек. Эч бир видеону чыгарып жатканда мынчалык толкунданып, мынчалык сиздер менен батыраак жакшы кабарды бөлүшөйүн деген сезим жок болчу. Албетте башкаларында деле жакшы сезимдер бар эле, бирок мынчалык жакшы сезимдер жок болчу. Окуянын чөө жайы мындай туугандар. Көптөн бери кыялымда бир тиркеме жасасак, бул тиркемеде бүтүндөй өлкөбүздөгү мусулмандар, бүтүндөй дүйнөдөгү мусулмандар жамаат болуп орток хатим кыла турган бир платформа жасасак деген аябай жакшы бир тилектерим бар болчу. Кудайым буйрса азыр ошол сүйүнүчтүү, кубанычтуу кабарды сиздер менен бөлүшүп турам. Бирок айтылат эмеспи, кулга рахмат айта албаган Кудайга шүгүр кыла албайт деп. Ошондой эле бул проектке катышкан, бул проекттин болушуна себепчи болгон мекендештер, мусулман бир туугандардын аттарын атап, аларга рахмат айтып, андан кийин приложение кантип колдонулат, кайдан кантип түшүрөбүз деген сыяктуу суроолорго да турган болсок, туугандар, эң башта Турат Алыбаев деген кыргыздын мыкты жигити, мыкты программист байкебиз, агабызга рахмат айтам. Анткени бул пикирди менен бөлүшкөнүмдө Аллах Таалам ушундай сонун долбоорго бизди дагы себепчи кылса кандай, биз үчүн канчалык чоң бакыт деп башынан баштап өзү эмгектенип келет, өзү аракеттенип келет. Андыктан өзгөчө ага рахмат айтып элем. Жана Турат Алыбаев мырзанын командасында кирген Элдияр деген жигит, Умар деген жигит, Мустафа деген жигит, Нурдөөлөт деген жигит, Хайруддин деп коем, Жакшылык деген жигит, булардын баардыгына чоң рахмат айтам. Анын жанында бул долбоордун SMM жагын карап келген Адилет деген жигит, Айгерим деген айым жана Матраим деген менин эним, буларга деле терең ыраазычылык. Жана эң акыркысы болуп, бул тиркеменин логотипин жасап берген Адилет деген бир дизайнер жигитке өзгөчө рахмат айтат элем. Анткени менин оюмдагы нерсени так даана кагаз бетине түшүрүп логотип кылып жасап берди. Логотипти жасап жатканда бул долбоор Кудайым буйрса Кыргызстандан чыккан жана бүтүндөй дүйнөгө Курандын нуруну жеткирген бир долбоор болсун деген чоң бир каалоо тилек бар болчу. Ошондуктан логотипте деле кыргыздын колорити болсун деп суранган болчумун. Адилет деген жигит как раз логотиптин 4 бурчуна 4 оюму чийме коюу менен аябай сонун менин оюмду, менин тилегимди аткарды деп айтсам болот. Булардын баардыгына чындыгында чоң рахмат. Сиздерден суранарым, урматтуу мекендештер, бул посту көбүрөөк бөлүшүп койсоңуздар, көбүрөөк адамга жеткирсеңиздер, бул тиркемени көбүрөөк адам түшүрсө аябай кубанычта болот элем. Азыр эми бул тиркемени кантип түшүрөбүз, сиздерге телефондон көрсөтүп берейин. Туугандар, тиркеме Android'га дагы, iOS'га дагы бар, iPhone'га дагы, Samsung'га дагы бар, мындайча айтканда. Андыктан эгерде Android колдонсоңуздар Google Play'ге, ал эми iPhone колдонсоңуздар App Store'га кирип, бул жактан деген поисковиктен My Quran деп жазсаңыздар, My Quran деп жазасыздар, Курандын кысыны англисчедеги Q менен жазсаңыздар, муну басканыңыздарда экранга толтура приложениялар чыгат. Бирок биздин приложение мына iOS'то туугандар азырынча экинчи кезекте чыгып атат. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Логотип экранда чоңураак кылып көрсөтүп коюн. Дал ушул логотип менен болгон Куранды түшүрүшүңүздөр керек. Ал эми эгерде Android'ten түшүрүп жаткан болсоңуздар, сиздерден көп сураныч My Quran деп жазып туруп, муну мүмкүн болушунча издеп көрсөңүздөр. Анткени пока что Android'те көбүрөөк скачивание болбогондугу үчүн тилекке каршы индексациядан чыкпай жатат поисковиктен. Бирок канча издесеңиздер да таппай калсаңыздар, анда менин Instagram баракчама директке китебим Куран деп жазсаңыздар, мен сиздерге ссылкасын жөнөтөм. Ошол жактан дагы скачивание кылсаңыздар болот. Мол көрүнүп турган логотип менен приложениени табабыз дагы, муну деген скачивание кылабыз достор. Тиркеме түшкөндөн кийин ачабыз. Ачканыбызда туугандар бизге деген 7 тил чыгат. 7 тилден ар ким өзүнө ыңгайлуу болгон тилди, менин жагдайымда кыргызчаны тандайбыз дагы. Кийинки дегенди басканыбызда бул жерде аял жана эркек деп экөө чыгат. Ар ким өзүнүн жынысын тандагандан кийин баштоону басканыңыздарда сиздерге биринчи бет чыгат. Биринчи бетте жалпы кылынган хатым, пока что жалпы хатим кылына элек туугандар. Экинчисинде болсо биздин тиркемени колдонуп жалпы окулган Курандын бети. Пока что биздин тар чөйрөгө жөнөтүп жатып, уже 228 бет Куран окулду, Кудайга шүгүр. Сиз окуган барактардын саны деген сиз дал ушул тиркемени колдонуп канча бет Куран окудуңуз ошол көрсөтүлүп турат. Туугандар, бул жерде биз 7 тилде баштагандыгыбыз үчүн кээ бир техникалык каталардын улам, могу котормолордо бир аз проблема бар. Кудайым буйрса буларды эң кыса убакыттын ичинде биз оңдойбуз. Болгон эле Рамазан айы чыгып кетилекте Куран бул тиркемебизди жарыялап
көбүрөөк адамга жетип калышы үчүн бир күн болсо да эртерээк чыгарып атабыз. Хатымга катышуу дегенде басканыбызда туугандар бизге деген моундай бир жер чыгат. Биринчи пара, экинчи пара, үчүнчү пара деп 30 пара чыгат. 30 пара. Эми баарыбыз билебиз, Курандын бир парасында 20 бет бар. Ылдый жагын карай турган болсок, окулууда жана тандал элек деп туруп 3 вариант бар. Мисалы, Курандын биринчи парасы окулду деп туруп 21 деп турат. Значит, Курандын биринчи парасы окулуптур. Биз деген мына бир аз ылдый түшө турган болсок, айталы 10-чу парада 10 бет окулуптур, 10 бет окулууда. Значит, бул жерден дагы биз пока тандай албайбыз. Ал эми 11-чи параны карай турган болсок, достор, бул жерде 2 бет окулуптур, 3 бет окулуп жатат жана 15 бет пока что тандала элек экен. 11-чи параны баса турган болсок, туугандар, бизге мондай бир окно чыгат. Мындай бир терезе чыгат. Бул жерде 20 бет Куран турат. Кызыл болгондор уже окулгандар, ылдыйында түшүндүрмөсүндө жазылып турат, окулган барактар. Сары болгондор башка бирөөлөр тарабынан тандалып, уже окулуп жаткандар. Буларды биз тандай албайбыз. Бирок жашыл болгондор как раз биз тандап окусак боло турган беттер. Мисалы дейли биз 207-чи, 208-чи жана 209-чу бетти тандап туруп, тандоо дей турганда баса турган болсок, жогорку оң буручта 3 деп көрүнүп калды. Көрдүңүздөр да. Ал эми оң ылдыйкы буручта болсо оку деп турат. Ушул оку дегенди басканыбызда биздин окушубуз керек болгон беттин баш жагына барат. Бул жерден биз деген аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим деп туруп Куранды четтен окуйбуз. Биз тандаган беттерди окуп келип туруп, эң аягында деген окулду дегенди басканыбызда бизге бир дуа чыгат. Ошол дуаны окуп туруп амин деп коебуз. Менин баштапкы этапта планымда ушундай болчу. Бул жерде амин деген жерде дуа дагы көп үммөтү Мухаммед үчүн же болбосо эли жерибиз үчүн дуа кылыш болчу. Пока что бул жерде адам жеке өзү үчүн, о Аллахым, Куранды менин жол көрсөтүүчү, мага жүрөгүмө нур кыл жана өзүң мага ырайым кыл деген мааниде жеке адам үчүн. Бирок Кудай мырза бул жакты дагы эли жерибиз үчүн жана үммөтү Мухаммед үчүн дуаларды коебуз. Анткени дуа, Куран бул бир гана өлгөн адамдар үчүн окулган бир китеп эмес. Бул деген зикир, бул деген берекет, бул деген балелердин астында бөгөт боло турган аябай касиеттүү бир китеп. Андыктан бүтүндөй өлкө боюнча көп Куран окусак, болгондо жамаатта берекет бар. Жамаат менен Куран окусак жана эли жерибиз үчүн, үммөтү Мухаммед үчүн көп дуа кылсак, анын берекетин бардыгыбыз көрөбүз. Андыктан туугандар, бул жакта амин деп басардан мурун ушул дуаны дагы чын жүрөктөн окуп туруп, андан кийин амин деп бассак жакшыраак болот. Азыр мен амин деп баспайм, анткени бул жакты мен пока что окуй элекмин. Окуй туруп амин десем, окулган беттердин катарына кошулуп калат. Бирок бир сутканын ичинде, 24 сааттын ичинде бул жердеги мен тандаган беттерди окуп алсам, бул кайра аннулировать этилип туруп, кайра негизги базага окулбаган беттердин катарына түшүп калат. Андыктан туугандар, мусулман бир туугандар, өзүңүздөр тандаган бетти 24 сааттын ичинде окуп бүтүргөн аракет кылыңыздар. Менин сиздерден көптөн көп суранычым бул тиркемени көбүрөөк адамга таратып, көбүрөөк адамга жеткирип, Кудайым буйрса бул деген биздин жалпы мусулмандардын өзгөчө орозонун берекетине кылган жакшы бир жакшылыгыбыз болсун. Динде деле айтылат эмеспи? Ас-савабу кал-фаил деп. Себепчи болгон кылганга барабар деп. Балким араңыздардан Куран окуганды билбегендер бардыр, бирок бөлүшүп койсоңуздар, сиздердин чөйрөңүздөрдө билген адамдар бул тиркеменен кабардар болсо, ага дагы сиздер себепчи болосуздар деген үмүттөмүн. Орозоңуздар кабыл болсун. Жакшы күндөрдө, жакшылыктардын үстүндө жолукканча аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.